Орусияда 8 мигранттын өлүмүнө байланыштуу Өзбекстандын жараны кармалды. Москванын жанындагы Падиково айылындагы жеке үйдө уюшулган мигранттар үчүн хостелде өрт тутанып, 8 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. РИА Новости агенттиги тиешелүү кызматтарга таянып, Телси жоонун чыгышына кеминде от себеп болушу ыктымал экенин жазды. Маалыматка караганда, хостелдин тургундары иске ууланып, набыт болушу мүмкүн. Шот Телеграм каналы жазгандай, айрымдары тирүүлөй күйүп кеткен. Бир аял 2-чи кабаттан секирип оор жарат алган. Тергөө комитети кылмыш ишин козгогону маалым болду. Москва облустун прокуратурасы билдиргендей, менчик үйдү 24 жаштагы Өзбекстандын жараны ижарага алып, Орусияда каттоосу жок чет элдиктерди жашатып келген. Прокуратура мыйзамсыз миграция уюштуруу боюнча иш козгоп, өзбекстандык жаран кармалганын билдирди. Орусиядагы хостелдерде чыккан өрттөн мигранттар каза болгон окуялар буга чейин да катталган. Былтыр майда Москва шаарынын Алматы көчөсүндөгү хостелде чыккан өрттөн 8 адам мерт кеткен. Булак Азаттык. Кудум эле кинодогудай, Стамбулда балдардын мушташынан улам кафеде атышуу болуп 3 адам каза болду. Стамбулдун Үскүдар районундагы кафеде атышуу болуп 3 адам каза болуп, 5 жарадар болду. Бул тууралуу Анадолу Ажанси агенттигине таянып, чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, чатак 2 үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда балдарынын мушташынан улам келип чыккан. Чыр атышууга чейин жетип, жаңжалдан 2 жабырлануучу оор жаракат алган. Окуяны прокуратура териштирип, кафенин жанындагы жол тосулган. Булак Супер KG. Орусия Армениядагы элчисин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Орусиянын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн Армениядагы элчиси Сергей Капыркинди кеңешүү үчүн Москвага чакырды. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министрлигинин сайтында жарыяланган билдирүүдө айтылат. Министрлик мындай чечимдин себептерин түшүндүргөн жок. 24 майда Орусиянын Армениядагы элчиси Сергей Капыркин консультациялар үчүн Москвага чакырылды деп айтылат тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. 22 майда Армениянын премьер-министри Никол Пашинян 2020 жылы Тоолуу Карабахта Армения менен болгон аскердик жаңжалда Азербайжанга жамааты коопсуздук келишим уюмуна мүчө 2 мамлекет жардам бергенинен кабардар экенин билдирген. Армениянын премьер-министри булар кайсыл өлкөлөр экенин тактаган жок. ЖККга Орусия, Казакстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан жана Тажикстан кирет. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Кытай Тайвандын айланасында масштабдуу аскердик машыгууларды баштады. Кытай 23 майда Тайвандын айланасында аскердик машыгууларды баштады. Муну элдик поштондук армиясынын өкүлү Ли Си Тайбейдин сепаратисттик аракеттерине жооп катары жаза деп билдирди. Пекин Тайванга абадан чабуул жасоону имитациялоо үчүн аралдын аймагына сугуштук учактарды жөнөттү. Машыгуулар АКШ менен жакындашууга умтулуп жаткан аралдын жаңы президенти Лай Цзинденин инаугурациясына туш келди. Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары саясатчыны сепаратист деп атап катуу сынга алды. Кытай Тайванды өзүнүн аймагы деп эсептейт. Ошондуктан Кытай бийлиги Лайдын 21 майда болгон инаугурациясында сүйлөгөн сөзүн айыптады. Анда ал Тайван кысыгынын эки тарабы тең, бири-бирине баш ийбейт. Тайван көз карандысыз мамлекет бойдон кала берет деп билдирген. Маалымат үчүн, Тайван Чыгыш Азиядагы жарым жартылай таанылган мамлекет, аянты 36 000 чакырым квадрат. Борбор шаары Тайбей. АКШ грузин бийлигин коркутууда.
АКШ Грузияга каршы санкцияларды даярдап жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Грузиянын парламенти өткөн аптада кабыл алган чет элдик агент жөнүндөгү мыйзам өлкө жарандарынын биригүү эркиндигин жана сөз эркиндигин чектейт деп билдирген. Анын айтымында Вашингтон грузин бийлигине каршы санкцияларды даярдап жатат. Тактап айтканда АКШ виза чектөөсүн киргизип, Тбилиси менен мамилесин кайра карап чыгат. Блинкен виза чектөөлөрү Грузиядагы демократияны бузууга, жооптууларга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө таасир этерин тактады. Биз Грузиянын эзелери мыйзам долбоорун кайра карап чыгып, өз өлкөсүнүн демократиялык жана евроатлантикалык умтулууларын алдыга жылдыруу үчүн кадамдарды жасайт деп үмүттөнөбүз. Биз эки өлкөнүн ортосундагы мамилени талдап жатып, ал өз алдынча чечим кабыл алууда Грузиянын аракеттерин эске алабыз деп эскертти мамлекеттик катчы. Бийликтеги Грузин кыялы партиясы өткөн аптада кабыл алган мыйзам долбооруна ылайык каржысынын 20%дан ашыгын чет жактан алган бейөкмөт уюмдар жана маалымат каражаттары чет элдик бийликтин кызыкчылыгын көздөгөн катары каттоодон өтүшү керек. Бул чараларга баш ийбеген уюмдар $9200 чейин айыпка жыгылат. Андан кийин талаптарды аткарбаган ар бир кийинки ай үчүн $7300 өлчөмүндө кошумча айып салынат. Сынчылар 2012 жылдан бери бийликте турган грузин кыялы мыйзам долбоорун Москвадан көчүрүп алды деп айыпташты. Мыйзамдын Орусиядагы аналогуда укук коргоочулар сөз эркиндигин чектерин белгилешет. 14 майда мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин миңдеген демонстранттар Тбилисинин борборундагы парламент имаратына келип, полиция менен кагылышуулар башталган. АКШ Грузияны мыйзамды жокко чыгарууга кайра чакырып, бул өлкөнүн Европа биримдигине кирүү жана НАТО менен мамилесин оңдоо максатында доо кетириши мүмкүн деп эскертти. Грузия 2022 жылы Евро биримдикке кирүү үчүн арыз берип, былтыр декабрда талапкер статусун алган. Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лейен ушул айдын башында мыйзам Грузиянын Европадагы келечегине олуттуу тоскоол болоорун эскерткен. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили 18 майда вето укугунан пайдаланып, мыйзам долбоору конституцияга туура келбейт деген жөө менен ага бөгөт койгон. Зурабишвилинин кадамы мыйзамдын кабыл алынышын гана кечеңдетет. Анткени башкаруучу партия президенттин ветосун жокко чыгаруу үчүн парламентте жетиштүү добушка ээ. Булак Супер KG. Колумбия Палестинада элчилигин ачат. Колумбиянын президенти Густаво Петро Палестинада Колумбиянын элчилигин ачууга буйрук берди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка караганда Колумбиянын тышкы иштер министри Луис Гильберто Мурильо президент Колумбиянын Рамалладагы элчилигин ачууга буйрук бергенин билдирди. Оккупацияланган батыш жээгиндеги бул шаар Палестина автономиясынын де-факто борбору катары кызмат кылат. Палестиналыктар негизи Израиль аскерлери басып алган чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн борбору деп эсептешет. Министр Мурильо белгилегендей, элчиликтин көчүрүлүшү бунун башкы ассамблеясынын жакында өткөн добушун чагылдырат. Анда мамлекеттердин басымдуу көпчүлүгү Палестинага толук мүчөлүк жана таанууну берүүнү жакташкан. Мурильо жакында башка өлкөлөрдө Палестина мамлекетин бууда таанууну колдой баштаарын кошумчалады. Өткөн жылдын ноябрында Колумбия Түштүк Америкада биринчилерден болуп Израилдеги элчисин чакыртып алган. Майдын башында президент Петро Израилдин Газадагы аракеттери үчүн дипломатиялык мамилесин толук үзөрүн жарыялаган. Элчилик 3 майда жабылган. Петро ошондой эле Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхуну АКШ менен бунун шаарда баш калкалаган миллион качкындын өмүрүн тобокелге салбоого чакырганына карабай, Газаны басып алуу жана Рафактагы чабуулун улантуу чечими үчүн катуу сынга алды. Колумбия Израиль менен байланышын үзгөн Латын Америкасынын биринчи өлкөсү болгон жок. Боливия Израиль менен мамилесин былтыр октябрдын аягында үзгөн. Латын Америкасынын башка өлкөлөрү, анын ичинде Чили жана Гондурас өз элчилерин чакыртып алышты. Туркия, Иордания, Бахрейн, Гондурас, Түштүк Африка, Белиз жана Чад да ушундай кылышты. 22 майда Ирландия менен Норвегия Палестина мамлекетин тааныган. Буга жооп катары Израиль бул өлкөлөрдүн элчилерин чакыртып алышкан. Булак Супер KG.